Жақсы сөзгөр, маңдай жатып жаңғырман, жан шерегил, эрги улор, ыр сунган. Сузак районунун Акчалуу айылынын тургуну Кадыралы Мырзамбетовдун Абакан аталышындагы китеби 300 нуска менен жарык көрүп, Жалал Абад областык китепканада бет ачары орун алды. Ага жазуучунун жакындары катышты. Бул Абакан деген китеп ошол Абакан Батыр бабабыздын бабабызга багышталып жазылган көлөмдүү поэмам бар эле. Анан кийин ошол поэманын негизинде ушул китебин атын Абакан коюлуп калды. Бул биринчи себеби. Анан кийин экинчи себеби Калдырбек Абдыраманов деген биздин кардиохирург, белгилүү профессор адамыбыз бар. Ошол агам дагы китептин чыгышына көбүрөөк салым кошту финансылык жактан. Ошон үчүн мен ушул адамдарды сыйлап, Абакан уругунан чыккан адамдар колдоо да көрсөтүштү, көпчүлүгү ушуну чыгар, ушул китеп кылып чыгар деп. Болбосо 84-жылдан берки жазылган, тандалган чыгармаларым кирди жалаң. Китепте ырлар, поэмалар да камтылган. Буга чейин да Кыргыз жаңгагы аталышындагы китеби жарыкка чыккан. Акын жазуучунун чыгармачылыкка 6-класстан баштап кызыгуусу артып, ошол кезде гезит беттеринен жарык көрүп турган. Негизинен 78-жылы 6-класста окуп атканда биринчи Ырым Фенери газетасы деген илгери болгон. Ошого чыккан 78-жылы Кунаным деген ырым. Анан кийин ошондон эле мектеп жашыман эле анча-мынча жазып, анан кийин баягы кичине чымыны барды редколлега койгочу эмеспи, ошо мектептин дуал газетасына ырларды жазып жүрчүмүн, мектепте окуп жүргөндө эле. Анан негизи калыптанып мындай көбүрөөк акындардын китептерин окуп, уже кандай жазыш керек өз алдымча, мени эч ким окуткан жок, эч жерде тарбиялаган жок, бирок Кудайым берген кичине шык бар экен, ошону тарбиялап, негизи армияда жүргөндө көбүрөөк ырларды ошондо жаздым. Үбүлүдө 3 ул 2 кыздын мээримдүү атасы, жубайынын камкор жолдошу, 6 неберенин таята чоң атасы. Учурда Бостон айылындагы номер 30 Хакимжан Кенжаев атындагы мектепте орус тил мугалими болуп эмгектенип келүүдө. Акын чыгармаларды эргүү келгенде жазып калууга ынтызар дейт жубайы. Бул көбүнчө эрте менен таңга маал, анан кийин кээде иш кылып атканда, бир нерсе маек болуп атканда илхамы келгенде эле кире калып, анан шилтеп калып жазып атып. Эмне болду десең, илхам келип калды, ошол моментте жазып калайын деп. Көбүнчө эрте менен. Анан эрте менен биз эми айыл жеринде мал чарбасы менен алектенебиз, ошо мал айдап келгенде же неме кылганда ошолордун жазчу экенин. Бирок сентип мезгилдеги чыгармаларыны бир мындай хотуча десем болот да, блокнотторго жазып, ошолор дагы деле топтолуп турат, ошолорду окуп берчи эле, тааныштырчу эле. Бир акын экинчи акын жазуучуларга окшогон саптары, окшогон стиль болот. Мындагы китепте да өзгөчөлүк камтылган. Буга чейин да областтык китепканада элет жеринен чыккан акын жазуучулардын китептеринин бет ачары орун алып келет. Азыркы учурда акын жазуучулар өздөрүнүн арыгын өздөрү казып, өздөрүнүн камчысын өздөрү чаап, көп жерде уюмдарды уюштуруп, мисалы үчүн биздин мына бүгүнкү Кадыралы акебиз дагы поэзия ордосу, көркөм адабият сүйүүчүлөрдүн бирикмеси бар. Ошол бирикмеде өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтүп, чөйрө менен өсүп, көптөгөн китептери менен таанылып келатат да. Агай менен биз баягы чыгармачыл байланыштабыз. Чыгармачыл инсандарды ар тараптан колдоп, аларга дагы шык дем берүү, дагы далай чыгармаларды жаратууга негиз боло алат. Барчынай Жанзакова, Бектур Иманалиев, Жаңы күн үчүн.